1916 үркүн бейпилдикте жашап жаткан кыргыз элинин башына оор күн түшүп, орус аскерлери аларды өз жеринен айдоого аракет кылат. Кайратынан кайтпаган карылар, демди арттырган аталар, наристесин кучагына алган намысы бекем апалар, жигит кыздар, кош бойлуу келиндер, үстүдө баскан жүк менен, аз сандагы мүлк менен, кар мөңгүлүү катал, аска зоолуу татаал жолду ашып өтүшкөн. Кытайга жеткени жетти, жетпегени ар жолдо азап арманга баткан боюнча ачык асман алдында мерт кете берген. Алар жашап өткөн бороон, ызгар, ачарчылык, кыргын, оору, коркунуч, үмүткө быйыл туп-туура 100 жыл толду. Тарых жана маданият жылында бул окуяга өзгөчө көңүл бурулуп, азыркы муунга өткөндү таанытуу максатында үркүн аттуу көркөм тасма тартылып, эл алдына сунушталып отурат. Аксакалдардан, тарыхчылардан, ошол жергиликтүү элдерден сурап кандай окуялар болгончу. Анан ошол окуялардан чогултуруп, көркөмдөлүп туруп атайын сценарий жазылган да. Анан биз жазгандан кийин кайра ошол жергиликтүү элдерге, жанагы тарыхчыларга, адабиятчыларга кайрылып, кайра сценарийди кайра текшертип, оңдотуп, түзөтүп, айтор бул электен өтүп, мындай бир иленип келген чыгарма да. Мындай бир жеке эле киши жазып коюп, анан ошонун эч кимдин көз карашын эске албай эле жазылган чыгарма эмес. Тарыхый тасманы Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунда жана Баткен облусунда 6 айдан ашуун убакытта тартып бүтүрүшкөн. Жалпысынан $100,000 акча каражаты сарпталган. Ал эми мындай кыйын кезде чагылдырууга Кыргызстандын ар аймагынан да сыккан театр актерлорун чогултушкан. 64 боз үй тигилди, ошол бир 20 секундалык нерсе үчүнчү кинодо. Ушуларга жарап беришти да. 700 киши келген, 300 кишиси кадрда турат да. Ошол той убагындачы. Анан үркүндү биз элестетип, 300,000 киши өлдү деп элестеткенде, биз элестете бербесте 300,000 киши тизилип алып өлүп калган экен депчи. Үркүн андай болгон эмес, үркүн ар ким өзүнүн коктусу менен, ар бир айыл, бир уруу эл, ар ким өзүнчө үрккөн да. Тасманын быйыл тартылып, элге тартууланышынын биринчи себеби үркүндүн болуп өткөнүнө бир кылым толду. Экинчиден учурдагы дүйнөлүк маанидеги көйгөйлөр, элдин бөлүнүп жарылуусу, ынтымактын ыдырашына тасма аркылуу бөгөт коюу максаты болгон. Анан үркүндү айтканда бизде түшүнүк бар да, эл сабатсыз болуп, анан жакшы түшүнбөй бийликти анан үркүп кетишкен депчи. Эгер кыргыз эли сабатсыз болсо, түшүнүксүз болсо, эмнеге азыр үркүн жүрүп атат? Сирияда, Украинада алар качып атпайбы? Алар башка жолдор менен, кеме менен, самолет менен качып атат, бирок үркүп атышат да. Кандай айырмачылыгы бар? Ошол себептүү ошол үркүн кайталанбасын деген, жаштар көрсүн деген чоң ой менен ушул темага кайрылып калдык. Зал толтура келген эл кинону көрүп жатып, өткөн тарыхка бир кайрылып, көздөрүнө жаш алып отурду. Тасманын мазмуну да, актерлордун жараткан ролу да көрүүчүлөрдү кайдыгер калтырган жок. Бардык адам көргөндө денеси чымырап, мындай Кыргызстанды жаштар алдыга сүрөбүл деген негизги максат ошол болуп калды биздечи. Биз эми муну мурдатан китептен укканбыз, бирок уккан менен китептен окугандын айырмасы бар экен. Ушунчалык аябай неме болдук, өзүбүз таасир алдык. Себеби ошончолук кыйынчылык менен ушул жакшынакай жашоого, ушул турмушка, ушул заманга келгенин уже биз жүрөгүбүз менен сездик. Сын эмес, бул жөн эле тарыхты билип койгула деген болгон үчүн эми көп сын така албайбыз. Теге наркы чыгыш Түркистанга барганда уйгурлардын шаарында баягы кишилердин келбеттери кыргыз жүздүү болуп калганда, ал мындай уйгур жүздүү болуп бир аз ошондой кылса болмок. Анан өтө эле баягы бакырып, чакырып сүйлөй бергенде каттуу элечи. Кыргыздар мындай копол, чындап эле жапайыдай кылып көрсөткөн бир таасирлери бар. Атак беремекчи болгон идеясы эле мыкты. Ошентип бир нече жылдар бою айтылып, бирок быйыл гана жарыкка чыккан тасма эми келечек муун үчүн тарыхтан калган бир белек болмокчу. Ал эми кинонун мазмунундагы окуялар бир эле өткөндү эске салбастан алдыга арыштуу кадам таштоого үмүт берет. Алтынчач Ажымаматова, Толкунбек Асылбек уулу, Аруу таң көрсөтүүсү.